Урматтуу Москва шаарында мекендештер, биз сиздерге официалдуу түрдө трудовой договор, ИНН, СНИЛС, ОМСти дагы сунуштайбыз. Бир күндүн ичинде жазап берүүгө даярбыз. Андыктан төмөндө көрсөтүлгөн номерлер менен байланышсаңыздар, сиздерге жардам берүүгө ар дайым даярбыз. Assalamu alaikum, урматтуу көрөрман, Профсоюз KG каналынын катталуучулары, көрүүчүлөрү, баарыңыздарың кушак күнүңүздөр менен. Бүгүн 24 октябрь 2022 жыл туугандар. Бизде дагы бир жакшы жаңылык. Өзүңүздөр көрүп тургандай, Кыргызстандан да автоунаалар келип баштады. Сатууга чыгарып жатабыз. Буйруса, жакында дагы көптөгөн автоунаалар келип атат. Toyota Camry, дагы Camry, жана ошондой эле Кыргызстандан келүүчү дагы Киялар да бар. Япония аркылуу, Корея аркылуу келип аткан автоунааларды буйруса сиздерге жакын күндөрдө чыгарып, обзор кылып, сатууга чыгарып баштайбыз. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр көрүп тургандай, Toyota Prius 2018 жылкы автоунаасы туугандар. Бул автоунаа өзүңүздөр билесиздер, 1.8 объемдо гибрид. Машинаны сыртынан баарыбыз эле Кыргызстандан көрүп жүрсөк керек. Бүгүн дагы сиздерге кененирээк бир аз да болсо маалымат берип өтөлү. Бул автоунаа 2018 жылкы туугандар, жана айтып өткөндөй, гибрид, комплектациясы полный комплектация туугандар. Бул автоунаада электронный панель, штатный монитор туугандар, кондиционер, машина аябагандай тыкан, жакшы. Дагы бир эскертүү, бул машина Яндексте комфорт класста иштей алат туугандар. Машинада полный электропакет, блокировка, разблокировка бар экен туугандар. Коробка передача алдыга жана артка. Задний вид камера. Машина үнү чыкпай жүрөт. Машинада шумоизоляция орнотулган туугандар. Машина жүрүп баратканда эч кандай звукту угууга мүмкүн эмес. Машинада 1.8 объемдогу двигатель орнотулган. Жана ошондой эле арткы сиденьяда батарейка да орнотулган. Машина өтө экономичный. Машина жүзүнө канча ичет десеңиздер, 4 литр же болбосо 5 литр погороду гана ичет. Машина өтө экономичный туугандар. Машинанын сырткы келбети боюнча айтсак, бул зеркаласы заказ кылынган, буйруса жакынкы күндөрдө келет. Анысын да кошуп берет сиздерге. Машинанын арткы багажы тууралуу айтсак, бир көрүңүздөр мындай кенендигин. Кенен, тыкан жана кооз жайгашкан. Туугандар, бүгүнкү күндө автоунаанын баасы канча десеңиздер, 1 400 000 рубль туугандар. Машина переоформление даяр. Россия Федерациясында сиздер биринчи хозяин болуп каласыздар.